Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагында сүйлөмдүн ээси деген тема менен таанышабыз. Бүгүн сабакта сүйлөмдүн ээси менен таанышабыз. Сүйлөмдөн ээни табабыз. Ээге байланыштуу ар кандай көнүгүүлөрдү аткарабыз. Балдар, сүйлөмдүн ээси бул сүйлөмдө ойдун негизин билдирип турган сөз сүйлөмдүн ээси деп аталат. Ал ким, эмне, кимдер, эмнелер, кимиси, эмнеси деген суроолорго жооп берет. Сүйлөмдүн ээси бир түз сызык менен сызылат. Мисалы, Зарина үй тапшырмасын жазды. Эми ушул сүйлөмдүн ээсин табыш үчүн биз бул сүйлөмгө карата ээнин суроолорун беребиз. Ээнин суроолорунун бардыгын бере бербейбиз. Ошол сүйлөмгө карата берилген мааниси жагынан туура келген суроону беребиз. Мисалы үчүн, ким үй тапшырмасын жазды? Зарина. Демек, бул сүйлөмдө ойдун негизин билдирип турган сөз Зарина болду. Демек, Зарина сүйлөмдүн ээси болду. Астын бир түз сызык менен сызылды. Ким деген суроого жооп берди. Эми балдар, биринчи көнүгүүдөгү берилген сүйлөмдөрдөн сүйлөмдүн ээсин табабыз. Ага карата суроолорду беребиз жана ошол ээнин алдын бир түз сызык менен сызабыз. Мисалы, мен ушул сүйлөмдөрдүн арасынан бир сүйлөмдү талдап берейин. Ай батты. Демек, бул сүйлөмдө эң негизги ойду кайсы сөз билдирип турат? Туура. Ай. Демек, эмне батты? Ай. Демек, негизги сөз бул ай. Ай бул сүйлөмдүн ээси. Астын бир сызык менен сызабыз. Мынакей балдар, ай бул сүйлөмдүн ээси болду. Ушинтип, дептериңерге жазып, ар бир сүйлөмдөн сүйлөмдүн ээсин тапкыла. Демек, ай кайсы суроого жооп берди? Эмне? Анда үстүнө кичинекей кылып туруп жазып койгула. Эмне деп. Меники бул жерде чоң болуп калды, а силер кичинекей кылып жазып койгула. Демек, ошол ээнин үстүнө эмне деп суроону жазгыла, астын бир сызык менен сызып койгула. Калган сүйлөмдөрдү өзүңөр тапкыла. Эми балдар, бул жерде экинчи көнүгүүдө сүйлөмдүн ээлери жок. Силер өзүңөр тиешелүү ээлерди ордуна коюп тапкыла. Мисалы, жылыды. Эмне жылыды? Күн. Туура. Демек, биринчи сызыктын ордуна сен жазасың күн деп. Астын бир сызык менен сызасың, үстүнө суроосун жазасың. Эмне жылыды деп. Демек, эмне деп суроосун. Силер көнгөнчөктү суроону жазып турасыңар, кийин көнгөндөн кийин суроону жазбайбыз. Азыр силер сүйлөмдүн ээсин тапканга байланыштуу суроону сөзсүз түрдө жазып турушуңуз керек. Кийин сүйлөмдүн ээсин тапканды билгенден кийин суроону жазбайбыз. Ооз эки эле гана айтабыз. А бирок ошол сөздүн астын
söзsüz түрдө bir sızık menen sızışыңar gerek. Antkeni oşol söz süйлömdүn ээси экенин билишибиz керек. Калган учурду өзүңөр таап, жазып, ошол сөздөрдүн астын bir сызып, үстүнө суроосун жазгыла. Ал эми балдар, 3-чү көнүгүүдө süйлөмдөр берилген. Бул süйлөмдөрдү жазып, дептериңерге süйлөмдүн ээсин таап, üstüne surosun жазгыla. Астын bir sızık menen sızgıla. Demek balдар, сабагыбызды жыйынтыктайлык. Süйлөмдүн ээси бул süйлөмдө ойдун негизин билдирип турган сөз süйлөмдүн ээси деп аталат. Ал ким, эмне, кимдер, эмнелер, кимиси, эмнеси деген суроолорго жооп берет. Süйлөмдүн ээнин астын bir sızık менен сызабыз. Ушуну менен бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула.